Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Менин атым Айша Орозбекова, Ысык Ата райондук мамлекеттик администрациясынын орун басары болуп иштейм. Азыркы учурда эпидситуация боюнча жана вакцинация процесси боюнча бир маалымат бермекчимин. Биздин медицина кызматкерлеринин көрсөткүчтөрү жана маалыматы боюнча азыркы күндө мисалы 73 адам ооруканада жатып дарыланып жатышат. Бул адамдардын саны азайып келатат деген маалымат бүгүн эле алдым. Анткени кызыл зонада бизде азыр деген 105 орундук оорукана ачылган. Ошол жерде бүгүнкү күндө 73 адам. Негизинен айтканда пункттар ачылган вакцинация иши боюнча 17 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараттары бар. Ошол 17 топтун ичинде вакцинация алып барууга бизде мүмкүнчүлүк бар, пункттар ачылган, бүт шарттар түзүлгөн. Жана Кант шаарында дагы үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунан тышкары биздин центринде турган шаардык маданият үйүндө дагы чоң пункт ачканбыз. Анткени Кант шаарынын тургундарынын саны көбүрөөк. Ошондуктан азыр да кайрылмакчымын ысык аталыктарга, деги эле көрүүчүлөргө вакцинацияга коркпостон келип алып кетсеңиздер болот. Анткени эми жалпы түшүнүк акырындан келатат окшойт. Баягы биринчи башталганда көп терс маалыматтар чыгып кетти. Интернет тармактарында дагы ар кандай бир WhatsApp деп коебуз, ошол топтордун арасында дагы бир аудио файлдар чыгып, бир үндөөлөр болду да. Бирок ал 1-2 жума болду окшойт дагы, анан токтоду негизинен. Азыркы учурда айта кетсем, биз биринчи этап менен Ысык Ата районунда 1000 доза Синофарм деген вакцина алдык элек. Ал март айында эле башталган бизде. Андан кийин Спутникти аттуу Орусиядан келген 1600 доза вакцина алганбыз. Анын баары коюлган. Ал адамдардын баары уже экинчи дозасын алып, азыркы учурда эч кандай реакция болбой эле жакшынакай иштеп жашап жүрүшөт да. Эми 3-чү этапта болсо биз мына 12400 доза алганбыз. Биздин Ысык Ата районунун жашоочуларынын саны биздин статистика боюнча 153083 адам. Ошонун ичинен эми мед отвод деп коет экенбиз. Ага 18 жашка чейин балдар, кош бойлуулар, кичинекей балдары, эмизген балдары болсо, жана андан тышкары бир өкөт оорулары болсо, аллергия деп коебуз, онкология, же болбосо ковид менен ооруп жаткандар, ооруп бүткөндөр деген баягы атайын бир себептери бар адамдарды ушул алып минус кылгандан кийин азыркы күндө биздин маалымат боюнча 83 000 адам вакцинациядан өтүш керек деген сан бар да. Ошонун ичинен азыркы күндө мына 3720 киши 3-чү этапта алып бүттү. Бирок чындап келгенде биздин жашоочуларыбыз анын ичинде ооругандардын да саны көп болуп атат. Анткени ар бир жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен тыкыз иштеп биз үймө-үй кыдыруу, түшүнүк иштерин кеңири алып баруу максатында ар бир айылда жумушчу топ түзүлүп, анын ичинде саламаттык сактоо кызматкерлери, ошол эле айыл өкмөттүн кызматкерлери, мобилдик бригада деп коебуз, район боюнча 4 бригада иштеп жатат. Эпидемиолог, иммунологдор чыгып, ошо адамдар менен жолугушууга барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Бирок ошондо алып барып жаткан иште көрүнүп жаткан нерсе, биз баягы көрсөткүчтөрдү алганда ковид менен же болбосо пневмония менен ооруп жаткан адамдардын санын көрсөтүп жатканда, мисалы 1184 адам деп көргөзүлүп атат. Ал адамдар ПЦР анализ тапшырып, ушу оорукана аркылуу, поликлиника аркылуу
чыгып далилденген учурлар болуп атат да. А негизинен алганда мына азыр үймө кыдыруу болуп атат. Көп адамдар мына азыркыга чейин жаңы эле ооруп бүттүк, ооруп атабыз, мына 1 ай мурун ооруп бүттүк деген адамдардын да саны көп болуп атат. Бирок ал адамдар эч кандай анализ тапшырбай эле балким анын ичинде дагы көбүнчөсү ошол эле илдет менен ооруп атат деген ойда. Ошондуктан биз азыр вакцинация абдан ийгиликтүү өтүп атат деген сөздөн алысмын, бирок иш-аракеттер жасаланууда, иштеп жатабыз. Анын үстүнө дагы мисалы бизде эми өзүнчө категория кызматкерлер да бар да. Мисалы мамлекеттик кызматкерлер, анын ичинде райондун деңгээлинде иштеп жаткан бир ведомстволук ишканалар, алардын кызматкерлери, көп кызматкерлер бар тармак, бул саламаттык сактоо өзүнүн жана билим берүү системасында жана башкалар да. Ошонун ичинен айта кетсем, мисалы медицина кызматкерлери 82% бардыгы болуп вакцинациядан өттү. Ошондо 15% бир кандай себептери болуп атат, бир 3% эле ала элек болуп атат да. Алардын да өзүнчө себептери бар. Ал эми билим берүү тармагында болсо процесс жаңы эле башталды деп айтсак болот. Анткени баарыбыз билгендей, биздин билим берүү системасында мугалимдерибиз 56 күнгө отпускага чыгышат, эмгекке өргүүдө болушат. Азыркы күндө мына 11 числодон баштап бардыгы толук кандуу мектептерге чыгып иштеп жатышат. Ошондуктан бул жерде дагы процесс күчөтүлөт деген ойдомун да. Эми жалпысынан айта кеткенде, бул жерде азыр менде ушундай пайдалануучу учур болуп турат. Урматтуу жердештер, урматтуу ысык-каталыктар, сиздерди чакырат элем. Жоопкерчиликтүү болуп, өзүбүздүн ден соолугубузга, жакындарыбызга, балдарыбызга ден соолук тилесек, ошондо биз ойлонуп туруп ушул вакцинациядан өтүшүбүз керек. Анткени бир эле жол бар бизде, ушу пандемиядан чыгып кетүү, кадимки нормалдуу бир жашообузга кайра келүү үчүн бир эле бизде курал бар, бул биздин ушу вакцина эле да. Ошондуктан эч кандай бир терс үгүттөргө багынбай, ишенбей туруп, чынында ушул керек нерсе экен деп позитивдүү түрдө өзүн бир баягы настрой кылып туруп барыш керек да, алыш керек бул вакцинаны. Анткени бул процесс биздин эле республикада эмес, жалпы дүйнө жүзүндө өтүп жатат. Баарыңыздар эле угуп жатасыздар, маалыматтар бар. Глобалдуу түрдө Россия болобу, башка чет өлкөлөр болобу, жаныбызда турган Өзбекстан, Тажикстанда да бүт жерде эле эмдөө процесси өтүп жатат. Ошондуктан дагы айта кетчү нерсем, чынында абдан жугуштуу бир жаман ооруларды айта кетсем, көр деп коебуз, туберкулез, андан башкалар ушу прививка аркылуу эле жеңгенбиз чынында. Ошону бир түшүнүп, алдыга кадам жасасак, түшүнүп жатабыз, адамдар коркуп жатышат, кезде ишенбей жатышат. Дагы да бир азыр мындай туура эмес нерсе үгүттөө болуп атат. Биринчи дозаны алгандар экинчи дозага барбагыла деп, бул абдан туура эмес нерсе. Анткени бул илим тарабынан чыгарылып, ошо атайын баланча күн токтоп туруп, анан экинчи дозасын алыш керек деп, мунун да себептери бар. Ошондуктан мен дагы бир ирет кайрылып кетер элем. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Баарыбыз сак саламатта болуп, иштеп, кадимки жашоодо жашап, балдарыбыз мектептерде окуп, бала бакчада болуш үчүн биз вакцинадан сөзсүз түрдө өтүшүбүз керек. Бул бирден бир азыркы учурда эң маанилүү нерсе болуп турат. Рахмат.